таңертең маанайды бузуп кечиккен автобус маршруттар жана анын ичиндеги тыгын бул адамдарды агрессивдүү кылып жаткандай. Аялдамада сааттап маршрут күткөн жарандардын үнүн жеткирүү максатында шаарыбызда коомубузда актуалдуу болуп жаткан көйгөйдү чагылдырабыз. Бул маршруттук каттамдардын жетишсиздиги. Кечкисин балдарыбыз, неберелерибиз кеч келет, 9-да барат сабактан. Переживать этебиз, эртең менен дагы толуп кетишет, балдар аябай кыйналышат, кечигип калып атат, тыгын, кээ бирине батпай калып атат. Бул жерден 76, 176да аябай бизге керектүү эме. 148 ушулар вообще каттабайт, аябай аз каттайт. Жарым саат, 1 саат күтөбүз кээ бирлерин. Эми суук келсе мындан 5 бетер болот да. Таксилер да кымбаттап атат. Азыр кымбат. Ошо менен кете албайбыз, эмебиз, акчабыз аз болсо. Бүгүнкү күндө күнүмдүк нормасы бар, өзүнүн бекитилген. Ага ылайык 101 маршруттук каттам бар. Ошо 1800 микроавтобус күнүгө калкты тейлөөгө чыгат, ишке чыгат. 1800 микроавтобус чыгат. Эми алар баягы мындай болот атпайбы? Микроавтобустардын баардыгы дээрлик баардыгы жеке менчик микроавтобустар болгондугуна байланыштуу кээ бир учурларда жанагы жүргүнчүлөр аз болгон убакта азыраак чыгышып, анан час пикте көбүрөөк чыккан көрүнүштөр бар, бирок мунун үстүндө транспорт департаменти иш алып барып атат. Өзүңүз маршруткада жүрбөсөңүз дагы ошол час пик убагында аялдамадагы абалды көрүп атасыз да. Аябай эл көп, анан маршрутка кеч келип, аябай тыгын болуп атат ичиндечи. Көпчүлүк айтып атат, балдарыбыз деген эртең менен сабактарына кечигип атат, кечинде караңгыда калып кетип атат. Бул деген маршрутка жетишпей атат шаарга дейт. Эми жалпысынан Бишкек шаары боюнча азыр коомдук транспорттун азайышы байкалууда. Буга бирден бир себеп жана күйүүчү майдын баасынын кескин түрдө өсүшү, унаа тетиктердин баасынын кескин түрдө өсүшү ушуга баягы чоң түрткү болуп атат да. Айдоочулар жумуш таштап кетишет да. Эми акыркы 3 айдын эле ушундай цифрасын алсак, мисалга айта кетсем, 2000 микроавтобус бар эле. Азыр 1800 калып, 200 айдоочуну 3 айдын аралыгында жоготуп алдык десек болот. Булар жакшы турмуш издеп, сыртка чыгып кетип атканы бар. Эми ар ким ар кандай жагдайларга байланыштуу башка жактан иш таап кетип атат. Мен 161'de күткөнүмө уже почти канча убакыт болду. Мен даже карай элекмин да, жарым сааттан ашып калды болуш керек. Биз уже жете турган жерибизге жете албай калабыз. Бир бара турган жерибизге пересадка менен кетебиз. Уже чөнтөгүбүздөн кетет да, булчу. Кечкисин мектептин окуучулары батпай калышат. Мына селекциянын мектеби 55-чи мектеп батпай калат. Андан тышкары биз кой ичинде кирип калсак. Эртең мененкисин болсо постоянно ушундай бүткөн кетишет. Час пикте, мына мисалы үчүн час пик эртең мененки 8'de мисалы үчүн 7:30дан 7'ден 8'ге чейин час пик. Biz уже батпай калабыз. Кечинде 5'тен кийин час пик. Мынакей кичике балдарыбыз неберелер суукта кеч калышат. Мынакей азыр күн улам суук болуп баштады. Батпай калып атышат. Я не особо часто вижу 161-ю маршрутку. Она попадается только раз в полчаса. И 18-й автобус тоже стал реже ехать. Из-за этого я иногда опаздываю в школу. Из-за этого меня иногда отчитывают. Бывает такое. Когда куда-то нужно, я спешу, тоже приходится долго ждать маршрутки. По полчаса, даже целый час получается. Некоторые маршрутки очень переполнены, даже многие, и автобусы. Из-за этого приходится ждать следующую маршрутку. Раньше такого не было, раньше все маршрутки ехали часто, все было нормально, но сейчас в последнее время все маршрутки переполнены, в плохом состоянии. Кечки саат 10 чейин иштейт, анан бизде ошо соода борборлордо 10-до жабылат да, ал жактан чыккан жумушчуларга дагы туура эмес болуп коет биразчы график. Ошону деген 11-12 чейин жылдырса болобу деген ошо тургундардын кайрылуусу бар экен. Ал кайрылуулар сөзсүз түрдө бизге да келип түшкөн, анын үстүндө анык сөз карайбыз жакын арада. Эми жалпысынан айта кетсем, Бишкек шаарынын мэриясына таандык 85 гана автобусубуз бар, 135 троллейбусубуз бар. Анын иштөө мөөнөтү аныкталган. Мэрия акыркы 2 жылдан бери 3 чоң долбоордун үстүндө иштеп келет. Биринчи долбоорго ылайык 120 электробус сатып алып атабыз. Экинчи долбоорго ылайык 250
жана чоң заманбап автобус сатып алып атабыз да. Анан 3-чү долбоорубуз дагы мына азыр аягына чыккан астында турат. Мына ноябрдын аягында, декабрдын башында 3-чү долбоорго ылайык 120 жаңы заманбап автобусубуз келет. Ошол автобустар келгенден тарта бул иштөө мөөнөтү толугу менен жаңыртылып, баягы маршруттары дагы жаңыдан бекитилип чыгат. Ошондо коомдук транспорттун жалпы иштөө мындай шартына чоң өзгөрүүлөр кирет. Бишкек шаарын толук камсыз мындай кылуу үчүн, коомдук транспорт менен толук камсыз кылуу үчүн 1,5 миң единица керек. А бизде 135 троллейбус, 85 автобусубуз гана ишке жарактуу. Ошондуктан бул подвижной составдын санын көбөйтүү максатында ушул 3 чоң долбоор иштелген. Маршрутканын ичинде даже 17 кишиге ылайыкташтырылган орундарга 35-40 кишинин батырып салып кеткендиги калп эмес. Мынакей бул жакта көрсөңүз. Негизи маршрутканын ичинде мыйзам боюнча канча киши болуу керек? Эми андай прям жана мыйзам менен бекитилген бир чоң нормасы бар эми, конечно, жана канча отургуч болсо, ошончо отургучка жүргүнчү салып, баягы жана киши ташса болот. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана транспорттун жетишпегендигине байланыштуу баягы айдоочуларыбыз дагы көп киши салганга мажбур болуп атат. Эми транспортубуз келгенден баштап бул маселе чоң өзгөрүүгө барат да. Акыркы суроо, бизде ошо сурамчылык өткөргөндө айдоочулар аябай агрессивдүү деп айтып калышты да. Анан буларга деген жумушка алардан көп иши менен иштеген чын эле болот биринчиденчи, бирок аны түшүнгөнүбүз менен буларды билип туруп анан жумушка чыгат да, кабыл алынат да буларчы. Ошо кандайдыр бир түшүндүрүүлөр же үйрөтүү иштери болобу? Сөзсүз түрдө ар бир айдоочу менен күндүн башында баягы жана ишке чыгаар астында диспетчерский пунктта баягы тийиштүү иш-чаралар өтөт. Андан тышкары мэрия тарабынан, транспорт департаменти тарабынан бул багытта баягы жанагы театрларга алып барып, баягы айдоочулардын культурасын баягы көтөрүү багытында да чоң иш-чараларыбыз өтөт. Эми бирок бунун ачыгын айтышыбыз керек, бул жана айдоочулар деле гана эмес, азыр жалпы коомчулукта ошо жаштарда өзгөчө ушундай жана тартипсиздик мындай байкалып келет. Ошол маалыматты көпчүлүк шаар тургундары билбестен бизге жаңы автобустар келген болчу, ошолор гана деп билдирип калышты да. 2021 жылдын аягында Белоруссиядан Минск үлгүсүндөгү автобус 3 ай 4 айга тесттик режимге сынакка алынып келинген. Биз коомчулуктун баягы пикирин билиш үчүн 3 айга алып иштеттик аны. Анан завод мөөнөтү бүткөндөн кийин өз убагы келгенден кийин алып кетишти. Жалпысынан Бишкек шаарынын тургундары ошо пикирин айтууда, ошол автобус бизге жакты деп көп пикирин уктук. Ушуга ылайык министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасына ылайык бул багытта да эмки жылы иш уланат. Андан тышкары Белес компаниясы менен жана ата мекендик өндүрүшчүнү колдоо максатында Белес компаниясы менен да азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал компаниядан дагы 5 автобус алганга даярданып турабыз азыр. Мен көп баягы Бишкек шаарынын көпчүлүк тургундарына окшоп эле биз дагы коомдук транспортто кескесте жүрөбүз. Мен шаардыктарга кайрылып кетким келет. Аз убакыт калды, Кудай буйрса ноябрдын аягында, декабрдын башында жаңы техникабыз келе баштайт, биринчи партиясы. Толугу менен мына эмки жылдын башында келет. Ошол техникабыз келип калса, сөзсүз түрдө бул жердей коомдук транспорт жаатында чоң өзгөрүүлөр болот. Мен ойлойм, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жагымдуу нерселер көбүрөөк болот да. Күн сайын Борбор калабызда Чайспек учурунда мына ушундай картина орундалат. Жана кала тургундары бир канча убакыт аялдамада маршруттук каттамдардын күткөнү аз келгендей, 18 кишиге ылайыкташтырылган маршрутта 30 кишиге чейин салып кеткендерин көрүүгө болот. Жана жогоруда булар убактылуу экендигин айтып, декабрь айынан баштап жаңы автобустар кирип, кала тургундарынын бул көйгөйү чечилишин убадалашты.